Кыш мезгилинде өзгөчө көп оорулар жаңыланып баштайт. Ошол себептен ооруканага келген ар кандай бейтаптардын кезекте турганын көрүүгө болот. Бүгүнкү күндө кулак мурун оорулары боюнча келген бейтаптар да арбын. Алардын ичинен оор операция жолу менен ден соолугу калууна келгендер да жок эмес. Мына ошондой бейтаптардын абалы туурасында дарыгер өз ою менен бөлүштү. Кылганыбызга заболевание гортани болчу. Коконун ичинен ошол полностью ларингектомия деп коет. Коко гортань полностью алынып кетти бул жерде. Анан кийин кекиртек трахея сыртка чыгарылды да, эми мындан ары ошол жак менен жамалат. Азыр мен аны көрсөтөм. Шейт этип атты да, му бош деп турам. Жемала турган жолу эмени буякка чыгарып койдук да, ушул өмүр бою эми ушул стома менен жашай берет да, мындан арычы. Каарманыбыз дем алуу органы мурун көңдөйүнөн жабыркаганына бир топ убакыт болсо да оорусуна чыдап жүрүп, бүгүн мынтип дарыгерлердин жардамы менен чоң бир жеңилдикке жетип отурат. Азырынча сүйлөөгө мүмкүнчүлүгү болбосо да дарыгерлерге ишарат кылып, ыраазычылыгын билдирип турат. Мына ушул сыяктуу Кадамжай районунан келген дагы бир бейтап мурунан кан токтобой келип, Акмат агайдын жардамы менен бүгүнкү күндө абалы жакшы. Ал азырынча дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланууда. Бул жерде бизге келип жатканына уже бир жумадан ашты. 8-күн кетип атат. Бул жигит Юрий деп Кадамжайда жашайт. Кадамжайда мурду канап, бир жума токтотуп албай врачтар ошол жерде дарылашкан. Анан оорлошуп кетип, мурдун каны токтобогондон бизге келгенде. Бизге келгенде задний передний тампонада коюлган. Келген күнү эле биз өзүбүзгө жаткырганбыз. Булар ургентный больнойлор болуп эсептелет да. Мурун канап келгенде сильный кровотеченияларда сөзсүз түрдө жаткырыш керек. Чет өлкөдө күн санап жаңы технологиялар өнүгүп, бейтаптарды дарылоо алда канча жеңил болсо, биздин дарыгерлер кандай гана шартта болбосун бейтаптарды дарылап, медицинанын күчүн жоготпой келе жатышканын айтып келишет. Азыркы күндө бизден ушул дагы өзүнчө өнүккөн мамлекеттерде азырынча өзүнчө бөлүмдөр ачылып кетти. Медицина канчалык узкийине кетсе, канчалык узкий специалисттарга бөлүнсө, ошол жерде өнүгүү, анан өсүү болот да. Менчик клиникалар курулуп, уже слух алуучу операцияларды акыркы 10 жылдан бери Кыргызстанда жакшы колго ала баштадык деп айтсам болот да. Азыркы күндө жакшы хирургдарыбыз бар. Ар бир бейтап үчүн билимдүү, ошол эле учурда эмгек тажрыйбасы жогору дарыгерлер маанилүү. 30-40 жылдан бери эмгегин биздин бейтаптарга арнап, алардын ден соолугу үчүн дала эмгегин жумшаган дарыгерлер арабызда саналуу гана.